Бул биздин жаңы арт отель жана хостел. Бул жерде ресепшн болот. Азыр бул жерде ремонт жүрүп жатат. Бул жерде санузел болот. Отдельный санузел. Бул жерде женский хостел болот да. Женский номерде дагы 6 орунду кроваттар болот. Экинчи этажда 3 номер бар. Ар бир номерде карта менен ачыла турган электрондук замоктор. 2 кровать коюлат. Биз азыр мебель заказ кылып койдук. Мебелди күтүп жатабыз. Бул артта отель боло турган болду. Сүрөтчүлөрдүн эмгектери болот. Generation долбоорунан катышып, John Gold аркылуу инвестиция салдык. Алар аркылуу инвестиция салып, азыр ремонтту аяктап жаткан учурубуз. Жарымдан көбү бүтүп калды. Жерлерге ковролин болот. Матрастар анатомический атайын отелдер үчүн алынды. Бул бүтсө 15 адамга чейин жумуш менен камсыз болот. Кошумча кофейня, конференц-зал, жайында эшиктин алдында терраса, столдорду коюп тамактануучу жай уюштурабыз. Мен кулагым укпайт өтсө, 12 жашымда кулагым ооруп укпай калган. Ага чейин колдон өчүлүк кылат болчумун. Кийин магазин продукты саткан магазинде иштетип көрдүм. Өзүмө ылайыктуу бизнес издеп жүрөт болчумун. Кандай бизнес мага ылайыктуу болот? Кандай бизнесте иштесем мен өзүмдү аябай бактылуу сезем. Анан бир турист менен таанышып калсам, ал айтат, ушинтип хостел ачып иштетсең болот деп. Анан биринчи хостел бул ошо магазиндин жанында эле кичинекей бөлмөдө болчу. Биринчи турда биз займ алганбыз. $1000 кыргызча сом менен 70 000 сом беришкен. Бизнести пландоо, рекламалоо, финансылык эсептерди окутушту. Пандемия болгон учурда эмне кылыш керек? Мотивационный тренингдерди өткөрүштү. Көлдө биз сентябрда барып, ал жактан да окуп келдик. Мен өзүм ойлонуп жүрүп, ушундай уютный, киргенден кийин чыккым келбей же кара келбей турган ушундай отель, чакан отель ачсам деп ойлонуп жүрүп элем. Алар ойлонуп көрүп, биз сизге ишенебиз, азыр пандемия маалы туризм такыр түшүп кетти. Бирок биз сиздин күчүңүзгө ишенебиз, кандай кырдаал болбосун сизди иштеп кетет деп үмүттөнөбүз деди. Анан мен сураган сумманын жарымын одобрение кылып беришти. Буюрса январдын аяктарында конокторду кабыл баштайбыз. Аяктап калдык ремонтту, аз калды.